Sizin kompüteriniz ушундай Европа газы, Башико 24/4 деген компьютер турган болса, буга мындай кылып бензин насосго реле коюуга болмайды. Тагы айтаман, алдынан bir видео коюп бердим сюжет боюнча. Машина өшүп кала берет азанкы убакытта, андай бензинден газга өтөр убакытта машина өшүп калат. Бизге жак кеп турду. Өшүп калады бензинге койганда, азанкы убакыт өтөр убактында өшөт, анда газ таусылып, эмесе газдан бензинге өтөр убактында машина автоматически өшүп калады. Мына компьютер насос койдурмастан, насосго реле койдурмастан бурун биринчи көрүп алың өзүңүздөр. Эгер ушундай компьютер турган болса, койдурушу болмаңлар. Тар устага катнап, бул өбөрү болуп каласыздар. Азыр силерге көрсөтүп өтөмүн кандай убакытта өшүп калатынын. Аны котланып салып, ауырлоо болуп калады машинадан. Минеки машина котланып турупту. Ал могу газде турганы міне. Азыр бензинге кояман, машина калтырайт, болсо бирдей өшүп калат. Газге өтүү убактында машина калтырап, бимазаланып калады. Сонун үчүн илажы болса, бензин насосго Европа газ 24/4 болса, койдурмаңлар. Машина өштү міне. Эч жерин эч нерсе кылган жок. Машина автоматически өштү. Анда котланууна келсек, ауырлоо болот. Газге өтөр убактында да кыйналат машина. Азыр релени ажыраттык, бензин насосдагы эми эффекти караң. Мотордо эч кандай таасир болмайды. Газде турупту, бензинге коямыз. Эч кандай эркелес, тахометр ойноо деген зат болмайды. Автоматически өттү. Али газге өтөтүн болсам, сондай болот. Эч кандай нагрузка алмайды машина. Ошон үчүн багыңызда 10 литр бензин болса, бул релени койдуруу шарт эмес.